Байкөл муз аянтчасында өсүп келе жаткан жаш муунду дени сак жашоого үндөө максатында жаштар сергек жашоону тандайт аталышындагы өспүрүмдөр арасындагы муз үстүндөгү достук оюну болду. Аталган самалык Дени сак өлкө, Дени сак муун программасынын ишке ашыруу алкагында Талас шаардык мэриясынын колдоосу менен уюштурулган. Жаштар жана өспүрүмдөр арасында тилекке каршы баңгилик, клей жыттоо, ар кандай жаман адаттар көп орун алууда. Мына ушул жаман адаттарды кетирүү менен жаштарды спорт менен алектендирүү максатында биз бүгүн жаштар сергек жашоону тандайт деген муз үстүндөгү таймашты уюштуруп жатабыз. Биздин урааныбыз сергек жашоо менден башталат. Ошондуктан биздин жаштарыбыз бүгүн таймашка катышып, өз ара таймашып, албетте таймашта достук утат. Ошондо дагы бул таймаш кырсыксыз болсун деп тилейбиз. Оюнга жалпы 8 тайпа катышты. Иш-чарага катышкандардын бири Жээнтай. Ал 2 жылдан бери кышкы достук оюнга командасы менен катышып, жеңүүчү болуп келет. Окуучулар мындай спорттук иш-чаралардын жана оюндардын өткөрүлүшү жаштарга жакшы дем күч берет деген пикирде. Мен бул жака келген себеби ушу. Ошо лицейдин атынан келдим да. Бүгүнкү иш-чаранын пайдасы бул жаштарды өстө эле айтып жатпайбы темасында бул жаштан демилгесин көтөрүп жатыр да. Ошо жаштарды ушу сергек жашоого чакырууга, баңгичиликтен башка жактардан олак кылууга чакырууда да. Мен жыл сайын ушундай катокторго, муз аянтчаларга келип турам. Мен негизи ушундай сергек жашоону жаштарга айтып элем. Сергек жашоону тандашын. Уюштуруучулар бул демилгени жаштар арасында кеңири жайылтып, келерки кышта студенттерди да тартуу максаты бар экендигин билдирди. 4 командаға бөлініп, эки ойын болот, 2 тур болот, ошол жерден жеңүүчүлөрү аныкталат. Биз кийинки жылы биздин ойдо бар, бул канча жылдан бери катар менен мектептер арасында өткүзүп келатабыз. Эми бул ушул кийинки жылы студенттер арасында дагы өткүзөбүзбү деген бир оюбуз бар да. Негизги ой бар бул. Ошо Кудай буйрса кийинки жылдары студенттер арасында өткөзөбүз деп ойлойбуз да биз. Бул мелдеш коньки тээп жарышуу, тоскоолдуктарды буйтап өтүү, чана сүйрөп жарышуу менен коштолуп, катышуучуларга көңүлдүү маанай тартуулады. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары.